22 июнь 2019 жыл Алмаз Атамбаевдин Койташтагы үйүнө 250 анын тарапташтары чогулду. Буга чейин мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин чыгарылып кетиши боюнча иш жанданып, ага күбө катары Алмаз Атамбаев келиши керек деген маселе көтөрүлө баштаган. 25 июнь Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүнүнүн жанына бир нече боз үй тегилди. Чогулгандар аны элдик штаб деп атады. Ура! Ура! 27 июнь Атамбаевдин үйүнө бетондон блокпосттор коюлду. Таштар төгүлүп, үстүн чөп менен жабышты. Атамбаев винтовкасы бар экенин эскертти. Менде наградное оружие бар. 29 июнь Атамбаевке анын бийлигинин тушунда УКМКнын төрагасы болуп иштеген Абдилис Эгизбаев менен мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов барды. 2019 жылдын июль айы Ички иштер министрлиги Атамбаевди 3 рет расмий суракка чакырды. Ал баш тартты. Тарапташтары Атамбаевдин үйүндө 24 саат бою кайтарып турушту. 2019 жылдын 7 августу улуттук коопсуздук боюнча кызмат Алмаз Атамбаевди күчкө салып алып келүү үчүн операциясын баштады. Түнү менен өткөн иш-аракет ийгиликсиз болуп, бир атайы даярдыктагы кызматкер каза болду. 6 барымтага алынды. 8 август Ички иштер министрлиги жүргүзгөн экинчи операцияда Алмаз Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берди. Ошентип 1,5 айга созулган Койташ окуясы бир атайы даярдыктагы кызматкердин өмүрүн алды. Бир нече жай тургандар жана күч кызматкерлери ар кандай жаратылды. Бул окуяны иликтөө боюнча депутаттардан жана коомдук ишмерлерден турган комиссия түзүлүп, ушул жума корутундусу жарыяланды. Анда Койташ окуясына Алмаз Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Атамбаев президент болуп турган кезинде жасаган кылмыштар үчүн жазаларын түшүнүп, конституцияны жана мыйзамдарды тоготпой, аймак аралык карама-каршылыкка шкак берген деп табылганы айтылды. Ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама-каршылыктарга шкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо наразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган. Мындан тышкары комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлиги Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча иште ката кетиргенине карабастан алардын ишин мыйзамдуу деп тапты. Бул тыянактагы күч органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилиги боюнча жалгыз ошол комиссиянын мүчөсү Клара Сооронкулова өзүнүн каршы пикирин билдирди. Мен макул болбогон маселе бул күч органдарынын жана алардын жетекчилеринин жоопкерчилиги. Атамбаевдин иш аракеттери коомчулукка белгилүү болгондо Атамбаев анысын жашырган эмес. Атамбаев ачык эле айткан, мен каршылык көрсөтөм, мен керек болсо атам депчи. Анан Атамбаев көрүп аткан даярдыкты баарыбыз эле телевизордон байкап көрүп турдук. Ошого карата күч органдары Атамбаевдин аракеттерине карата эмне кандай аракет кылышты, кандай даярдык көрүштү жана ошол ишке аштыбы, ашкан жокпу деген маселеге Койташ комиссиясы так жооп бериш керек эле да. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги камтылбай калганын сынга алды. Калыс эмес, кыз учуп калган алыс болуптур. Курсан Асановго орден бериш керек болчу, орден бериш эмес керек болчу. А орден берип тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бу комиссиянын корутундусу. Ким ишенет ушундай корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бир эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилеринин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо. Күч структуранын жетекчилеринин жоопкерчилигин биз карай албайбыз. Анда депутаттарды кимге карайсыздар? Биз өкмөткө тапшырып атабыз. Аны депутаттарды кимге фамилиясын жазып, генералдарды жазып атасыздар. Жазып атпайбыз. Опунбаев, Жунушалиев деп. Жогорку кеңеш комиссиянын корутундусун колдоду. Ал эми Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократтар партиясы билдирүү таратып, 7-8 августтагы Койташ окуяларын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны ойдон чыгарылган корутундуну айтып, учурдагы бийликтин саясий каталарын жана кылмыштарын калкалаш үчүн кызмат кылууда деп айыптаган. Бул арада атайы даярдыктагы Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевдин мылтыгынан өлүм тапканы белгилүү болду. Ок Атамбаевдин снайпердик винтовкасынан чыккан. Тергөөнүн негизинде аны ким атканы такталган, бирок тергөө үчүн айтылбай турганы маалымдалды. Маркум Ниязбековдун ранениясы кийинки өлүмгө алып келгени октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп. Ким атканы такталдыбы? Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы баары тең такталган, бирок
тергөө үчүн азырынча айта албайбыз. Кой Таш окуясында Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан баштык табылганы жарыяланды. Анда Атамбаевге таандык документтер жана буюмдар бар экени айтылып, бирок толук ачыкталган жок. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7-8 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмаз Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеништен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Ишти аскери прокуратурасы тергеп жатат. Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласына берген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин талапкерлерине жеткириш үчүн берилгени айтылат. Бул иштин алкагында Курсан Асановдун жардамчысы Дамирбек Пайзылда уулу камакка алынган. 27 августта Асановдун 22 жаштагы уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланган. Асанов өзүнө коюлган дооматты четке кагып, жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койбой турганын айткан. Демек адамдын өз абирине койдум. Демек экөөңүздөрдүн пикир келишместигиңер бул чындыгы? Мен азырынча айта албайм. Бардык убакытка келгенде сөзсүз түрдө кошумча маалымдалат. Учурда Кой Таш окуясына байланыштуу бир нече адамдар жоопко тартылып жатат. Айрымдар күбө катары суракка келди. Буга чейин УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев суракка келген маалында УКМКнын азыркы төрагасы Орузбек Опунбаевди сынга алган. ККМБнын төрагасынын пресс-конференциясын көрдүм. Ошол пресс-конференцияны көрүп алып бир нерсени түшүндүм. Бул адамдын бир да сөзүнө ишенүү мүмкүн эмес. Болгон нерсени жок деп атат. 1,5 айга созулган башаламандык күч органдар менен кагылышуу барымта калуу акыр аягы ондогон жарандарды жоопко тартуу менен коштолууда. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Смайлов, Амантур Жамгырчиев, Ирина Карамышкина, Асель Кодранова, Кундуз Жолдубаевлар маал-маалы менен суракка чакырылып жатат. Жакында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков камакка алынганы белгилүү болду. Жээнбековго жаза кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 264-беренеси массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып коюлган. Мы поставили только одно условие – убрать милицию. Кутман Маматазимов, Исмат Ибрагим, 5 канал.